Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, дал ушундай бизде мыкты манай менен эфирибизде улантып өрмөкчүбүз. Бүгүн болсо эң бирчиликten болуп бизге келген конокторубуз дагы бар. Аны биз кесиптеш тааныштыра баштасак. Ооба. Кесиптеш биринин башында айтып кеткендей эле бүрсү күнү жаз келет. Ооба. Шаарыбыз, деги эле өлкөбүз жашыл кийимин кийип, кооздукка бөлөнөт. Дал ошол кооздукту жаратууга аракет кылып жаткан инсандар бүгүн бизде конокто. Бириккен жүрөктөр коомдук фондунун жетекчиси Бермек Исакова жана Таласбай Ахматов дал ушул фонддун негиздөөчүлөрүнүн бири. Саламатсыздарбы? Кутмандагыңыздар менен. Кандайсыздар? Манаңыздар жакшыбы? Келиңиздер, алгач эле маекти ушул Бириккен жүрөктөр коомдук фондунан баштайлы. Бул эмне үчүн Бириккен жүрөктөр? Негизи бул Фонддун аталышы. Фонддун аталышы Бириккен жүрөктөр деп бекеринен коюлган эмес. Анткени биздин максатыбыз бул элди бириктирип, элде баарыбыздын максатыбыз бир болсун, тилегибиз бир болсун, баарыбыз биригип, ошол тилектерибизге жетишели, максатыбызга жетели деп ошондой ой менен койгонубуз болчу. Ошо баарыбызды бириктирип, жүрөгүбүздү бириктирели. Son келиңиз фонд тууралуу кененирээк айта кетиңиз. Канча болду түзүлгөнүнө, ким тараптан түзүлдү жана бул идеясына кайдан келди? Биздин билишибиз боюнча кечире сөзүңүздү аралжы. Жакын арада эле бул башталды бул нерсе. Анан биз да баягы соц тармактарында көз чаптырып калып атабыз. Өтө тез ылдамдыкта астыга жылуулар болуп атат. Анан баягы көрүнүп турат. Анан канча болуп калды ошолбузда тагыраак эми бизди көрүп турган телекөрүүчүлөрдүн дагы кээ бирөөсү билет, кээ бирөөсү билбейт. Ошол үчүн баягы толугураак маалымат берип кетсеңиздер. Ооба, туура эле айтып атасыз. Ошо биздин фондубуздун негиздегенибизге жакын эле 1-2 ай эле болду. Ушул жылдын башында негиздедик. Анан сиз айткандай эле ылдам максатыбызга жеткен жатабыз. Ошо биздин ойлогон оюбуздун баары ишке ашып атат. Бизди колдогондор андан көп болуп жатышат. Жаштардан аябай көп, биздин чет өлкөдөгү мекендештер дагы көп. Ошонун баары бизди колдоп жатышат. Ошол үчүн биз ошо ылдам алдыга жылып атабыз деп ойлойм. Сиздердин оңуңуздарча ушул фонд негизги максатына жетүү үчүн канча убакыт талап кылынат? Негизи сиздердин фонддун максаты бак тигүү, өлкөбүздү жашылдандыруудан, анан дарактар бат өспөйт деген сыяктуучу. Ооба, туура эле айтасыз. Дарактар бат өспөйт. Биздин фондубуз негизи бул масштабный проект деп айтса болот. Аябай узак кандай десем, узун маалга созула турган проект. Анткени бак тигүү деген бул бир күндө болбойт. Муундан муунга өтө турган проект, э? Ооба, муундан муунга биздин урпактарга биз ошо жашыл, биздин жашыл Кыргызстаныбызды урпактарга калтыралы деп ойлогонбуз. Ошон үчүн кандай десем, бул абдан узак проект болот. Жаңы эле баштап жатабыз, бирок алдыда аябай көп максаттар, пландар бар. Биринчи 1 жылдык планыбыз ушул бактарды тигип, анан буюрса 1-2 жылдан кийин ошол нөмөлөрүн, түшүмдөрүн көрөлү деген ошол планыбыз ошондой. Бирок жалгыз эле Бишкек шаарын жана Чүй областын эмес, бүт Кыргызстандын баарын жашылдатабыз деп ойлоп жатабыз. Жети дубанды, э? Ооба. Жакшы ой тилектериңиздер бар. Ошондо бак тигүү бул волонтерлор тарабынан аткарылат, э? Бул жумуш. Бул жумуш ооба, волонтерлор жана биздин өзүбүздүн да ишкерлер менен чогуу баарыбыз аткарган жатабыз. Бирок волонтер болуп бизге ыктыярчы болобуз, жардам беребиз дегендер абдан көп болуп жатат. Буюрса ошол марттын аягынан апрелдин ортосуна чейин тигүү башталат. Ошондо ошол волонтерлор келип бизге жардам берсе дагы. Планда барбы ушул айдын ичинде ушунча көчөт отургузабыз деген? Бул жылга биздин койгон планыбыз 40 000 көчөт. Ушул айдын марттын аягында буюрса баштасак 10 000 көчөт тиксек, андан кийин дагы анткени көчөттөр жазында анан көзүндө эле тигилет. Жазгы план ошондой болуп жатат азыр. Көзүндө болсо дагы 30 000 көчөт тигебиз деп пландаштырып жатабыз.
Биз көрүп калдык, бул жакта проект Сакура деп турат. Ошол проект тууралуу да айта кетсеңиздер. Негизи бул дарак өсөбү биздин өлкөдө? Биздин климатка туура келеби? Мен айта кетсемби? Бул сакура дарагы негизи мындай мөмө бербей тургандар. Гүлдөйт негизи Японияда. Бирок алчанын түрлөрүнө кирет да. Бизде болсо гүлдөйт дагы, мөмө дагы берет. Мисалы үчүн гүлдөгөнү сакураныкындай эле гүлдөп көрүнүп турат, бирок мөмө дагы берет. Мисалы үчүн эмне үчүн жанагындай мөмөлүү дарактарды тандадык? Биздин тоолордо азыр куштар көбөйдү. Кыргоол, кээкелик, чил дегендер. Канаттуу куштар көбөйүп атат. Ошолорго тамак жем жетишсиз болгондугу үчүн дагы бир себептери бар да. Ошону бир гана адамдар да жебейт, артып калгандарын канаттуу куштар дагы, келгин куштар дагы муну менен азыктанып көптөгөн пайдасы бар деген үмүттөбүз буюрса. Анан бул проектти колдогондор көп болуп атабы азыркы учурда? Колдогондор, жеке ишкерлер дагы бар колдогондор, жөнөкөй студенттер дагы бар колдогондордон. Эл аралык жанагындай уюмдар дагы колдоп атышат буюрса. Элибиз дагы ошо биздин өлкөбүздүн өнүгүп, гүлдөп өсүшүнө ар бир жараныбыз буюрса салымын кошот деген үмүттөбүз, ниеттебиз. Жардам дагы берип атышат. Разыбыз. Демек, март айынын аягында бул сакураларды эгип баштайсыздар. Отургузуп. Буюрса эгип баштайбыз. Волонтерлорду топтоп баштадыңыздар. Даярбы ушу азыркы учурда? Азыркы учурда топтоп баштай элек биз, бирок ошо топтоп марттын аягына жакыныраак топтоп баштайбыз. Эми баягы болжол менен айтканда сиздерге жазгандар бар да, биз барып жардам беребиз дегендер. Ошо болжол эсеби менен канча адам жазып атат сиздерге азыр? Эсеп саны айтсаңыздар болот. Эсеп санын айтканда канча десем, жок деген 100 чыгабы? 100 чыгат. 100 чыгат, ооба, 100 чыгат. Жакшы. Жөн адамдар эмес, жана компаниялар дагы жазып жатышат. Биз дагы силерге колдоп ыктыярчы болгубуз келет деп. Материалдык жактан колдоо, Ооба, ар кайсы жактан колдоо келип жатат. Анан кичинекей балдар мен дагы ошо колдогум келет, мен дагы салымымды кошкум келет деп копилкамды жарып, ушул аз болсо дагы ошо өзүмдүн салымымды силердин долбоорго кошкум келет, Кыргызстанымдын гүлдөшү үчүн кошкум келет деген да кичинекей биздин мекендештерибиз көп. Сон, алгачкы кадамдар кайсы аймактан башталат? Бишкектен болуш керек. Борбордон башталыш керек, Алгачкы Бишкектен эмес, ошо Чүй регионунан, Чүй облусунан башталат. Эң биринчиден биздин жер тилкебиз ошо Кегети Капчыгайдын жанында. Кегети Капчыгайдын ошо аймагында болот. Аймагы 200 гектарга жакын. Биринчиден ошол жактан баштайбыз, андан кийин буюрса Кыргызстандын ар бир облусуна барган жатабыз. Бул кийинки жылдары. Ооба, кийинки жылдары. Анан бул баягы волонтерлордон тышкары ушул жашылдандыруу фондунун канча киши аркалайт, канча адам бул жакта эмгектенет өзү? Сиздер менен чогуу? Негизи биздин фондубузда азыр 5 адам эмгектенет, волонтерлордун тышкары. Андан башка колдогондор, волонтерлор болгондо көп эле адам болуп 100дөн ашат деп ойлойм. Бирок негиздөөчүлөр жана биздин ошо ишкерлер 5 адам. Расмий түрдө 5 киши. Анан Бермет айым, сизге бул идея кайдан келди? Өзүңүз кейсиңиз боюнча кимсиз? Негизи бул идея жалгыз мага келген жок. Биздин ошо негиздөөчүлөрдүн идеясы болчу. Анткени биз ошо Кыргызстаныбыз үчүн жакшы иш кылалы, Кыргызстанды гүлдөтөлү, жашылдаталы деп деген ойдо ушундай долбоорду баштаганбыз. Мен өзүм кесиптешим боюнча мугалиммин. Мындан мурун мугалим болуп. Табияттан сабагынан эмеспи? Жок, табият сабагынан эмес, англис тил сабагынан мугалим болуп иштеген. Азыр ушул долбоорго иштеп жатам. Анткени бул мага абдан жакын деп эсептейм.
Анткени мен өзүм экология үчүн андан көп өзүмдү кандай десем, экология Жаратылышка жакынсыз, э? Жакынмын, ооба. Эс алганда да тоодон эс алат окшойсуз. Ооба, ошо жаратылышты эс алам деп окшойт. Жакшы. Өзүңүз тууралуу сиз да айта кетсеңиз, кесибиңиз тууралуу. Кесибим негизи азыркы кесибим курулушчумун. Курулуш иштери менен алек болобуз. Кудайга шүгүр. Кылып аткан иштерибиз бар, буга чейин кылган дагы иштерибиз бар. Социальный объекттерди салып жүрөбүз. Мындан ары дагы жанагы туризм менен дагы алектенебиз. Туризмди дагы өнүктүрүү жаатында бир канча азыр жүрүп жаткан проекттерибиз бар. Ошону өнүктүрүп мамлекетибизге дагы пайда алып келип, налогду төлөп өнүгүшүнө, иш ордундарын түзүшүнө салымыбызды кошолу деп аракет кылып жүрөбүз. Негизи шаарыбызды көрктөндүрүү, анан кооздоо сөзсүз түрдө бул туризмге чоң таасирин тийгизет. Анан кандайдыр бир пландар, болжолдуу көрсөткүчтөр барбы сиздерде? Канча пайыз туристтерди тарта алабыз дал ушул сакураларды өстүрүү менен? Мисалы үчүн биз шаарыбызды эле эмес, бүтүндөй Кыргызстанды өнүктүрөлү деген планыбыз бар да. Бардык мисалы үчүн Баткенде өрүк зар бакчалар бар эмеспи? Бизде деле биякта деле ошондой болот, бирок түз жерге эмес, тоонун боорлоруна тигилет да. Мисалы үчүн могу баягы сүрөттөрдө Японияда тоонун боорлорунда тигилип тургандай. Бир канча жылдын ичинде бир 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл кетет буга. Оңой эмес. Биринчи башталышы деле оңой эмес, кийинки өстүрүп алып кетиш деле оңой эмес. Бирок муну кылабыз буюрса, элибиздин жардамы менен, Кудайдын жардамы менен. Эмени канча процент дей турган болсок, мисалы үчүн Японияга сакураны көргөн эле миллиондогон туристтер барат экен. Бизге болсо хотя бы 1 миллион турист ушуну көргөнү келип берсе деле биз үчүн чоң ийгилик. Бирок андан да көп болот деген ишеничтебиз. Ишеничибиз чоң буюрса. Бул проектти баштаардан мурда изилдедиңиздер да, сакура кандай шарттарда өсөт экен, кандай климатка ылайыкташтырылган, ошол тууралуу да айта кетсеңиз, балким биздин аба ырайы туура келбей калып, өспөй калышы мүмкүнбү? Негизи муну биз аябай көптөн бери изилдеп жүрөбүз. Бул ишке кирердин алдында дагы, элге жарыя кылаардын алдында дагы аябай көп изилдөө жүргүздүк. Чет өлкөлөрдү барып, мындай карап көрүп келдик. Мисалы, бул сакура дегенибиз алча болот. Бир гана алча гелас эмес, арасында бадам болот, өрүк дагы болот, абрикос дагы болот. Бул өсүмдүктөр бизге чет өлкөдөн келет. Түндүк аймактардан, мисалы Сибирге жакыныраак аймактардан келет. Новосибирск же болбосо Краснодар, Красноярск сыяктуу суугураак мамлекеттерден келет дагы. Анан ошону биз бияка тигебиз. Сууга чыдамдуу, минус 40 градуска чейин чыдамдуу келе турган өсүмдүктөрдөн тигебиз. Ошондой сортторунан тигебиз. Буюрса. Сакуранын өзүнүн канча түрү бар? Негизи бул проект сакура деп эле атадык, бирок мунун азыр жүздөгөн сорттор бар экен. Мисалы үчүн эрте гүлдөп кете турган сорттор бар экен, кеч гүлдөй турган сорттор бар экен. Бирок биз тоолорго тиге турганыбызга жараша кечирээк гүлдөй турган сортторунан алып келип тигебиз буюрса. Аны дагы изилдеп, биз документтерибизге кошуп, чет өлкөлүк компаниялар менен түзүлгөн келишимдерибиз бар. Идеянын болгону жакшы, анан сөзсүз түрдө материалдык колдоо деген нерсе бар. Анан мамлекет тарабынан колдоого алындыбы? Мамлекет тарабынан колдоого алынып атат. Бизге фондко жерди бөлүп беришти. Ыңгайлуу жанагындай тескей тарабынан көлөкө түшүп турган, анан нымдуулукту сактай турган жерлерди, участокторду бөлүп беришти. Мамлекет тарабынан бөлүп берилди. Ошонун негизинде биз азыр иш алып барып атабыз. Жерлерибиз даяр.
бардык шарты менен. Буйруса кар эрип, күн жылып баштаганда ешибизди баштап тигип баштайбыз. Аз эле убакыт калган экен Аз эми калды. сакуралар тигип баштаганга. Аябай иштеп атыптырсыздар анда азыркы учурда, күнү түнү. Анан бул сакураны чет жактан Япониядан алып келиш бул жака кыйынчылык жаратпайбы? Негизи Япониядан эмес, мындай да азыр айта кетейин. Негизи сакура бул өзү мындай орусча айтканда бесплодной, мындай түшүм бербей турган бир дарак. Бирок ушундай болуп эле гүлдөйт, мына мондай болуп эле гүлдөйт сакура. Биздин тиге турган дарактарыбыз дагы ошо так сакурадай эле, бирок биздин дарактарыбыз мөмө берет. Япониядан алып келбейбиз. Биз мындай түндүк өлкөлөрдөн алып келебиз. Мисалы үчүн түндүк өлкө дегенибиз, мисалы үчүн Сибирге жакыныраак өлкөлөрдөн, Новосибирск жактардан алып келебиз. Аяк бизге жакыныраак эле ташып, транспортировка биз үчүн көп кыйынчылыкты туудурбайт. Сон табиятка анан ошол эле учурда жапайы жаныбарларга кам көрүү максатында уюштурулган экен бул проект. Сонун экен бул проект ишке ашсын дейсек, кесиптеш көчөт тигүү акциясына биз дагы сөзсүз түрдө качабыз. Силерге эркин микрофон суналык, элибизге кайрылып, мына ушул дал ушул проект аркылуу проект тууралуу айта кетсеңиздер болот. Урматтуу мекендештер, ушул биздин долбоорубузду колдооңузду суранабыз. Анткени биз жаңы баштадык долбоорубузду. Бизге ушул жакшы эле колдоо көргөзүп жатышат биздин чет өлкөлүк мекендештер, Кыргызстандагы мекендештерибиз. Жашына карабай улуу кичүүлөр баары колдоп жатышат. Келиңиздер, баарыңыздар бизди колдооңуздар. Биздин Кыргызстаныбыз үчүн, Кыргызстаныбыздын гүлдөшү үчүн салым кошуңуздар. Аз болсо да баарыбыз бириксек, жүрөгүбүздү бириктирсек, Кыргызстаныбыз гүлдөйт деп ишенебиз. Келиңиз. Проект Сакура биздин өлкөбүздүн туристтердин аябай көп тартышына чоң түрткү болот деген ишеничтебиз. Келиңиздер, биздин проектибизди дагы колдоп бериңиздер. Биз сиздерге ишенебиз. Биз болсо сиздерге ишенебиз. Рахмат. Рахмат сиздерге таң эрте келип ушундай сонун маек куруп бергениңиздер үчүн. Шаарыбыздын кооздугу ар бир жарандын колунда деп болчу кесиптеш. Алдыга койгон максаттарыңыздарга жетиңиздер дегиле. Чындыгында сиздерди угуп биз абдан кубанып калдык. Өтө көптөгөн максатыңыздар бар экен. Буюрса, ал максатты да чогуу көрөт болуш керек. Рахмат. Рахмат. Görüşкөнчө. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз да бир жолу эскерте кетели. Бүгүн бизде таң эрте конокто Бириккен жүрөктөр коомдук фондунун жетекчиси Бермет Исакова жана аталган коомдун негиздөөчүлөрүнүн бири Таласбай Ахматов мырза болду. Сиздерге чоң рахмат.